Саламатсыздарбы, урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде телебирүүсү. Бүгүн биз Кыргызстандын соңку 30 жылдагы, 35 жылдагы саясий тарыхын бир барактап көрөлү деп чечтик. Кыргызстандын ушул эгемендүүлүккө чейинки алгачкы 80-жылдардын аягы, 90-жылдардын башындагы саясий тарыхы дегенде эле албетте биринчи алгачкы эске келген уюм бул Кыргызстан демократиялык кыймылы. Бүгүн биздин студиянын мейманы Кыргызстан демократиялык кыймылынын башатында тургандардын бири. Ал кездеги жаш тарыхчы, окумуштуучу, азыр тарых илимдеринин доктору, профессор, белгилүү журналист, публицист Тынчтыкбек Чоротегин агай. Агай, биздин студияга кош келипсиз. Абдан кубанычтабыз убакытта бизге келгениңизге. Мына ошол кезде сиз жаш, активдүү, коомдук саясий мындай турмушка аралашкан адам катары, ошондо ошо КДКнын башында турган адам катары, ошол КДК Кыргызстан демократиялык кыймылы кандай шартта, кандай жагдайда, кимдер тарабынан уюшуп, мына аты чыга баштаган, ошо тууралуу айтып берсеңиз алгач. Рахмат, абдан жакшы болот. Дароо айтыш керек, КДК Кыргызстан демократиялык кыймылы бул мындай саясий блок болгонда, бул кээ бир советтик жумурияттарда элдик майдан деген түзүлгөн, элдик кыймылдар түзүлгөн, союз сыяктуу кыймылдар түзүлгөн. Бизде ошо элдик майдан түзөлүү деген дагы ой болгон, бирок элдик майдан, элдик фронт дегенде эмнегедир баягы урушка, согушка үндөгөн сыяктуу болуп атат. Биз кыймыл боюнча иштегенибиз жакшы деп, анан Кыргызстан демократиялык кыймыл деп түзүлгөн. Бирок түзүлгөндө эле ал жөн жерден жаралган эмес, аны негиздеген уюмдар, мекемелер жана жергиликтүү ушундай демилгелүү атуулар болгонда. Демек, ошого чейинкилер жөнүндө сөз айта кетишибиз керек. Мына азыр дагы Ашар улуттук козголушунун төрагасы болуп Жумагазы Усуп Чоңайы өзүнүн ишин аткарып келатат. Ашар уюму түзүлгөндө аткаруу уюмунун директори Жипар Жекше, өзү сүрөтчү. Кыргыздын патриоту, 70-жылдарда эле патриоттук бир уюм түзүүгө аракет кылып, куугунтукка учураган бир инсан. Андан тышкары Кыргызстан жаштар жамааты деген түзүлдү. Мемориал деген уюмдун Кыргызстандагы бөлүмү түзүлдү. Ошондой эле Ошто, башка шаарларда ал эми кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү Москва менен Ленинградда дагы өздөрүнүн уюмдарын түзүшкөн. Бирок алар чачкын уюмдар болгон. Бишкектин өзүндө ошол апрель айында Асаба деген коомдук уюм түзүлгөн. Кайсы жылы апрель? 1990-жылы апрель айында. Анын башчысы болуп ошол кездеги инженер Кадыр Матказиев шайланган. Ошого чейинки учурду алсак, КДКга чейин эл мындай өздөрүнүн саясий жана руханий таландарын кое билген учурлар, албетте бул 1986-жылдагы декабрдагы Казакстандагы толкундоодон кийин болгон. Желтоқсан окуясы болгон учурда мен Ташкентте аспирантурада окуп аткам. Бирок Кыргызстандагы окуяларды айтып берип турушту. 87-жылдын башынан тартып бизде да улутчулдарды издей башташкан экен Кыргызстанда. Ошондо издей баштаган бул атайын кызматтар. Ооба. Баягы жок жерден да таап бирөөлөр жазалаш керек болгон. Ошолордун бири этнограф Сабырлат Токуров, Айкеев деген дагы саясаттануучу сыяктуу биздин окумуштууларды бир топ кысымга алышкан экен. Анан 87-жылдын өзүндө эле биздин кыргыз жазуучулары казактарга тилектештик кылып ырлар жарыялай башташкан, алардын ырларын которгон. Анан бирок негизги ойгонуу жылы 1988-жыл болду. Ошого Чыңгыз Айтматовдун да чоң таасири болду. Бизде ага чейин кыргыз тили эч кандай саясий макамга ии эмес, бечара тил болуп турду да.
орыс тилинде тең ата кош тилдүүлүк болсун деп, кыргыз тили дагы орус тили менен бирге чыксын деп, ушундай кыймыл 88-жылы кеңири жайылды. Ага биздин арабыздагы шовинисттер каршы болду. Жалпы интеллектуалдарды элде откон ошол кыймыл 89-жылга жол бошотуп берди. 89-жылдын башында менимче саясий бийликтегилерде да кандай бир кайра куруунун илеби келип, алар кээ бир буга чейин акталбай, жылуу сөз айтылбай келген тарыхый инсандарыбызды актай башташты. Бирок ал жетишсиз эле. Андан ары кеңейтиш керек эле. Ал эми ошо Бишкектин өзүндө канча убакыттан бери өзүнүн жеке үйү жок, батирди ижарага алып, ушундай зомбулукка кабылып жүргөн бүтүндөй бир муундар бар эле. Ошолор дүйнөнүн жалпы коомдук тажрыйбасында бир кыймыл бар. Жерди басып алуу деген, кээде батир басып алышат, ар кандай сквоттер деген кыймыл. Ошондой кыймылдын бир түрү Кыргызстанда кулаш жайып, анан алардын ириси Ашар деген уюм түздү. Уйгуруучулар уюму деп башкача атап алган уюмдар да түзүлдү да. Бул 89-жылдын жазынан июнь айына чейин созулду. Анан июнь айында алар алгачкы өздөрүнүн кубаттуу уюмун, Ашар уюмун түзүшкөн. Жана жогоруда айтып кетем, тиги Жыпар, Жекше, Жумагазы, Усуп, Чоң Айуу ошолор аны жетектешкен. Анан бул параллель болуп жаткан нерселер, мисалы үчүн 3-июнда Кыргызстан жаш тарыхчылар жамааты деген уюм түзүлгөн. Аны болтурбоого да аракет кылышкан бийликтегилер. Анан ошо жыйынды үзгүлтүккө учуратпасын үчүн биз ошол кезде Түгөлбай Сыдыкбековду конокко чакырганбыз. Ошо жыйынга төргө Түгөлбай Сыдыкбеков өзү менен кошо Кытайдан ошол кезде келген, конок болуп жүргөн Залкар Манас Жусуп Мамайды да ээрчитип келип, алар бул Кайсы жылы? 1989-жылы 3-июнда биздин жаш тарыхчылар жамаатыбызга бата берди. Анда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алуу элек болчу, бирок биз уюштуруу жыйынын кыргыз тилинде өткөрдүк. Анан улутчул болбосун үчүн деп тиги синхрондук котормону уюштуруп калдык. Кыргызстандын бир гана жеринде коомдук уюмдар үчүн ошо синхрондук котормосу бар жай бар болчу. Ал жазуучулар уюмунун кеңсеси. Ал кезде жазуучулар уюмунун башчысы Чыңгыз Айтматов болчу, ал Москвада болчу. Акын Асан Жакшылыков анын Бишкектеги оңгол эле. Алар Айтматовдун уруксатын алып, бизге бекер сунуш кылышты ошол жыйын залды. Азыр бул жыйын зал жогорку соттун имаратында жайгашкан, 2-кабатта. Эски өкмөт үйү ал. Ооба, ошондо. Анан ушундай эле уюмдар башка аймактарда түзүлдү. Ак кеме уюмун, мисалы үчүн, ошол кезде Ленинградта, Петербургда жүргөн жаштар түзүштү. Алардын баардык чачкын уюмдарын бириктирүү зарылчылыгын түшүнүү үчүн болжол менен бир жылдай керек болду окшойт. Анан 1990-жылдын январь айында Бишкекте ошо Ашардын ошол кездеги лидери Жыпар Жекшеге каршы куугунтук болуп жатканда, андан тышкары ушундай жерди ээлеп өз үйүн курабыз дегендерге кысым күчөгөн учурда демонстрациялар болду. Жаштардын, жумушчу жана студент, интеллигент жаштардын ошол январдын акырында 2 ири жыйын болду. Андан кийин мыйзамсыз дагы бир митинг 5 февралда болду, 90-жылы. Ошондон кийин ушундай жөн эле талаадагы митинг эмес, мындай дебатка келелик, бир жерден жолугушалык деп бийликтер берки демонстрациядан коркуп атты да. Мындай түздөн түз дебатка биздин интеллектуалдар, айдыңдар, алар өздөрү эч агылы даяр болчу. Ошентип 18-майда ошол ал кездеги Ленин райондук компартиянын кеңсесинде ушундай дебат болду. Ага Кыргызстан компартиясынын биринчи катчысы Абсамат Масалиев өзү келди. Анан уюштуруу тобу, мен да уюштуруу тобунун мүчөсү элем, Раймбек
Апсаматтагы төрага катары жакшы иш аткарды. Анан абдан көп интеллектуалдар, академиянын мыкты окумуштуулары, университеттерден чыган окумуштуулар келип туруп, жаштардын, жумушчулардын өкүлдөрүнө да сөз берип, бир жакшы дебат болду. Масалиев биринчи ушул өз мери төрагалык кылайын дегенде зал кыйкырып атып уруксат бербей, биздин сценарий менен өткөн да. Андан кийин жана апрель айында Асаба деген коомдук кыймыл түзүлдү, жогоруда айттым, Кадыр Матказиев жетектеген. Аны уюштуруу учурлары албетте азыркы кыз келиндер Петинстунда, башка жактарда, жазуучулар уюмунда, кээ бир редакцияларда болду. Токтобай Мелкубатов сыяктуу мыкты инсандар да аралашты. Анан 1 майда 1990 бұл альтернативалық, демократиялық колонна менен демонстрацияға ошо Асабанын анан ашардын өкүлдөрү чыгыштыр. 1 май бұл бүткүл дүйнөлүк жумушчулардын тилектештик майрамы. Бул баягы социалисттердин, коммунисттердин майрамы. Ооба, албетте. Анан эмгекчилерге бул демократтар каршы эмес, биз дагы эмгекчилбиз деп, бирок тоталитаризм болбосун, бир партиялык болбосун, демократия болсун деп туруп, урандар чакырып, урандарды Көк Асабаны көтөрүп чакырып, Көк Асабабыз болсо албетте ошол кездеги Түгөлбай Сыдыкбековдун тыюу салынып келип, кайра курууларды орундагана чыккан романы менен байланыштуу болду да. Биздин эне сайдагы тарыхыбыз менен байланыштуу болду. Өтмүштө биз да мамлекетибизге ээ болгонбуз деген идеяны да берди да бул. Анан ушул кызыл желектерге аралашып, силер көк желек көтөрүп чыктыңар парадка. Ооба, эң акырында кызыл желектер бүткөндөн кийин жалаң биз чыктык. Ошондо эсимде биринчи уруксат бербей колонналар кармап турганда, ошо азыркы ай чүрөк дүрдүйүнө дүкөнүнүн жанынан кармап турушту. Бизди тосуп турган милициялардын башында Суталинов турду, Абдыбек Суталинов. Анан ал Россия менен бирөөлөрдөн уруксат суратып, бир сааттайын уруксат алды да. Анан биз тынч өттүк. Уруксат берген ошол кезде Бишкек милициясынын башчысы өзү да реформатор Феликс Кулов болгондугун кийин биз билдик. Анан бирок биз деле тынч өттүк. Масалиев агайды мындай тиктешкендей эле болду окшойт. Алдынан өттүк. Ал болсо Ленин эстелигинин алдында Алатоо аянтында кызыл транспаранттан кийин эле анан кыргыз туураны көтөрүп чыккан, бизди көрүп, көк транспаранттарды көрүп, тиктеп калды да. Андан кийин бизде атайын КДК кыймылын түзүү үчүн иш-чаралар тездеди да, жергиликтүү жерлерден делегаттар шайланып, дайралып, ошо 25-26 майда бул уюмдун уюштуруу жыйыны болду. Кээде бир эле күндө айтып жүрөт, биз дароо айтыш керек. 25-26 май 2 күн болду. Анын баарынын кызыгы бул уюмдун уюштуруу жыйынына келгендердин арасында биз башкача күткөн да кишилер болду. Мисалы үчүн ошол кезде баягы чабандардын маселесин көтөрүп, эсир эл депутаты болуп жүргөн академик Аскар Акаев биздин жыйынга келгенде сүйүндүк. Бирок ал чыгып алып туруп, коммунисттердин сөзүн айтып баштаганда 90-жылы июнда. Жок, 90-жылы 25 майда. Анда Аскар Акаев сүйлөтпөй коюшту. Союздук депутат болчу. Анан биз аны ушундай реформатор экен десек, дал ошол жерден ал мындай кээде эки жакка ойноп кеткен киши экенин көрсөтүп калган да. Анан кийин 5 тең төрага шайланды. Бул айтмакчы, бул уюмдун программасын, алгачкы программасынын долбоорун Камила Кененбаева түзгөн. Ал кыз келиндер Пединститутунун доценти болчу, илимдин кандидаты. Ал эми бул уюмдун уставынын долбоорун мен түзгөм. Мен ал кезде Кыргызстан жаштар жамаатынын төрагасынын орун басары болчумун. Анан бул
оңдоолор менен кабыл алынды дагы биз жөн эле Кыргызстан демократиялык кыймылы деп атап атсак, ошол курултай уюштуруу жыйынынын учурунда Кыргызстан деген сөздү тырмакчалалы деген добушка бергенде ошол өтүп кетти. Алгачкы жылдары ошондой Кыргызстан тырмакчаланып, анан демократиялык кыймыл деп аталып жүрдү. Анан бирөөлөр айтышы мүмкүн, бул уюм жалаң эле кыргыз улутчуларынын уюму болду. Жок, Наталья Аблова деген кийин да укук коргоочу катары мыкты иштеп келет. Ошол айым отец Владимир деген бу карголдук орус диниятчысы, арабызда дуңган орус, өзбек, ар кандай улуттагы инсандар дагы болгондугун биз ыраазылык менен айтышыбыз керек. Биз албетте уң-усул өзөгүн кыргыздын атуулар, азаматтары тургандыгын да баса белгилешибиз керек. Бул уюм учурунда жана 5 тең төрага шайланды. Ушунун өзү эле, демек, бул уюм абдан кеңири коалициянын өкүлү болгондугун көрсөтөт. Сиз атап өткөн адамдар болду, тең төрагалар же кимдер болду? Жазуучу Казат Акматов, ал мезгил романы жана башка чыгармалар үчүн куугунтукка алынган бир кезде, ошондой эле философ илимдеринин кандидаты, ал кезде кыз келиндер пединститутунун доценти Топчубек Турганалиев болду. Ал Ашар уюмунун белдүү өкүлү Жипар Жекше болду. Ошондой эле жанагы жаңы түзүлгөн Асаба коомдук уюмунун башчысы Кадыр Матказиев болду. Ал эми Оштон Төлөн Дыйканбаев деген демократ жигитибиз болду. Ошондой 5 киши ошондой тең төрага болуп шайланды, башкармалык шайланды, биз башкармалыкка мүчө болдук. Алардын арасында Өмүрбек Абдырахманов дагы бар, Токтобай Мүлкүбатов бар, Таабалды Игемердиев агай бар, кийин ишкер болуп кетишпеди. Анан башка дагы белдүү кишилер болгон, кеңеш да шайланды, жаш белсемдүү депутаттардан болгон Өмүрбек Тикебаев да мүчө болду. Ошол. Анан бул КДКнын мүчөсү болгон, мүчөсү болду, уюштуруучу мүчөлөрдүн бири. КДКнын бир негизги сыноосу ошо 1990-жылы 3-нөн 4-үнө караган июнда башталды. Ош окуясы. Оштогу кандай окуялар? Ош окуясы учурунда башталды. КДКнын лидерлери Ошко чейин барып, жерлерди кыдырып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү, тынчтыкка чакырышты, этностор аралык кагылышуунун артында ошол кезде эле алар тамамбай айтып атты, бул КГБ турат деп. Себеби КГБ дал ушундай механизм менен Ферганадагы месхет түрктөр менен өзбектердин кагылышын уюштурган. 89-жылы болгон. 89-жылы июнда уюштурган. Андан башка да Балтика боюнда, Кавказда ушундай калаймандарды уюштурганга аракет кылышканда, ошол сценарий менен эле бул Ош окуясы чыгып кеткен. Бирок албетте ар бир учурда аткаруучусу болгондордун бар, алардын арасында жикчил идеясы бар, айрым өзбек тегиндеги биздин замандаштарыбыз болгондугу делечи, бирок алар курал болуп беришкен да. Анан ушуларды түшүндүрүшүп, кийин Ош окуясы учурунда көп жерлерге, анын ичинде ошо Бишкекке коменданттык саат киргизилген. Муну азыр өзгөчө айтып аткан себебибиз, ошол кезде коммунисттик партияда экиге кыдырап калды да. Реформаторлар канаты, алар жаңыча бололу деп атат. Анан эскичил канатында кейиштүүсү Абсамат Масалиев жетекчи ойдон калды да. Анан алар реформаторлар канаты Абсамат Масалиевди да партиялык жетекчиликтен кет деп талап кылып башташты. Компартиянын реформаторлор канатында кимдер болгон, аттарын атай аласызбы? Алардын айрымдарын албетте мына кийин саясатта өзүнчө бөлүнүп жүргөн мына Абдыганы Эркебаев, мен Ишенбай Кадырбековду айтсам болот. Алар партиялык ишмер беле ошол? Жок, партиянын мүчөлөрү да. Партиянын мүчөлөрү болду. Сиз партияга мүчө эмес болчусуз? Мүчө эмес болчумун.
Анан берки ким Хасан Такматов деле партиянын мүчөсү болгон бир кезде. Ушундай кишилер, алдыңкы кишилер ошо Компартиянын өзүн дагы реформалайлы деп чыгышты. Абсамат Масалиев агай болсо бизде мисалы үчүн президенттик бийликти киргизели десе бир эле Горбачевдук жетишет деген сыяктуу баягы таканчыктап Кремльге караган турумда болуп туруп алды да. Анан Ош окуясынын чечилбеген маселелерин талап кылышып, ошону чечиш керек дегендердин бир пункту болуп, ошондо тиги коммунисттик партияны жоюу, көп партиялуулукту киргизүү деген саясий талаптар кирип кетти да. Анан бир кызык окуяны айтып берейин. Баягы 1990-жылы октябрда бизде саясий ачкычылык иш жүрүмү башталбады. Ошого чейин бир сентябрь айында мага Жипар Жекше кайрылды. Өзү ошол КМШнын ичинде, ал кезде КМШ жок, СССРдин ичиндеги демократиялык блокко өкүл катары катышып атып, анан сентябрда бир нече жерде болгон экен. Октябрдын башында ушундай эле жыйын немеде болгон атпыр, Киевде. Биз үлгүрө албай атабыз, биздин өкүлүбүз катары, башкармалыктын мүчөсү катары барып бересиңби деди. Барып берем дедим, барып. Ал кезде ар ким өзүнүн ниети менен, өз акчасы менен саясатка киришкен. Ал кезде мындай демөөрчү эч ким жок болчу. Мен Киевге барып келдим. 3-4 октябрда 90-жылы Киевде дагы саясий ачкычылык жүрүп атпыр. Биз катышкан конференциянын өзү өтө кызыктуу да. Аталышы далайларынын чачын тик тургузушу мүмкүн. Орусия колдандырган элдердин конференциясы. 91-жылы сентябрда. 90-жылы. 90-жылы октябрдын башында, 3-4 октябрь. Мен бардым, анан Крещатикке да бардык, андан ары Крещатикте саясий ачкычылык кылып, эмелерди коюп, жана чатырчаларды тигип, ошол жерде күндөп-түндөп жатып, ушундай арасында биздин жыйынга да катышкан кээ бир демократ депутаттар бар, көбүнчө студенттер чыгышты да. Алардын талаптарын көрүп, алар коммунисттик бийлик кетсин деп тартынбай, Бишкекте айтылбаган урандарды ошолор айтып атышты да. Анан көрдүм, анан бул саясий ачкачылык үчүн эмне кылыш керек экен деп да сурадым. Биз буга чейин эле Татарстанда өткөргөнбүз деп, Татарстандан келген өкүл айтып берди, ушундай тажрыйба деп. Мен аларды уктум, бирок биз муну колдонобуз деген деле ой кеткен эмес да. Кайтып келдим. Биринчи КДК саясий ачкычылыкка чыкмак эмес. Талаптарды жогорку кеңешке берген. Бирок ал талаптар аткарылбай жатканын көргөндөн кийин гана саясий ачкычылыкка чыгалык. Ошол аркылуу мындай саясий кысым жасайлык. Кандай талаптар коюлду эле силер тараптан? Алардын көп партиялуулук, жана коменданттык саат токтосун деген, Абсамат Масалиев бийлигинен кетсин. Ал кезде ал бир эле учурда жогорку кеңештин да төрагасы болчу да. Анан демократиялык талаптарга, жанагы Ош окуясынан кийинки окуялар жөнүндө талаптар кирди. Ош окуясына саясий баа берилсин деген киргизилди. Коменданттык саат учурунда айтмакчы, демонстрацияга тыюу салынган, митингге тыюу салынган. Бирок тыюу салууга кирбей калган, тизмеге кирбей калган эки нерсе бар экен да. Бири пикет, тынч пикет. Пикет эми демонстрация эмес да, жөн эле биремени азыр өндүрүш Токтонгаров досубуз көп ошол өтө жөндүү маселелер козгоп атпайбы. Жөн эле пикетке талабыңды коюп туруп, турасың, эч кимге тийишпейсиң, эл талабыңды таркап кетет. Экинчиси саясий ачкычылык. Ушул эки усулду чогуу уюштуралы деген чечим кабыл алынды. Башка аймактарга шаардын ичинде тиги пикетке ушундай турасыңар, анан унчукпай турасыңар.
Ошондо анан саясий ачкаччылык жарыядым деп жазып коесуңар деди. Ошондой турдук ар ким ар башка жакта ушундай туруп атты. Тиги Топчке бир жакта, Чапырашты бир жакта, башка дагы. Сиз дагы тургансыз, э? Мен университеттен мен чыктым. Филармония тарапта тургансыз. Жок, биринчи университеттин алдында турдум. Анан баарынын кызыгы тиги жана ачкаччылык жарыялам дегенде биз тургандан кийин улам жаңы алып келип атчы да. Мен мондай жазгыла деп bir simbolduk ayırmasını aytayım. Birinci çıkanda ben iki tilde жазып çıkam. Kırgızca, anan Ukraynaca. Hazırda mına Kiyev'e biz tilekteşlik bildirip demokratiyalуу Ukrayna egemen bütün Ukrayna üçün kollup atpayız. Ошо сыяктуу ошондо дагы жаңы Крешатиктеги көргөндө кылады деген да жазып койгонбуз да. Анан кийин бизге айтышты өзүбүздүн эле мамлекеттик тилде жазгылачы деп анан кыргызчасын эле калтырдык. Ачкаччылык жарыялайды. Боруста эме турат, мындай талаптар турат. Анан биз сүйлөбөшүбүз керек. Сүйлөсөк демонстрация кылып атат да бизди алып кетет. Милисаңды турат. Ошондо мен өзүм жигердүү мүчө болгон КДКга мүчө болгон жакшы студент балдар бар эле. Арасында мына коомдук ишмер мамлекетте азыр президентке жардамчы болуп иштеп жүргөн кеңешчи болуп жазуучу тарыхчы Арслан Капай болу. Мен ага ушундай мен сүйлөбөй, сен гана талаптарды түшүндүрүп бересиң деп ага башкаларга Динар Иманова деген кызыбыз абдан көп ушундай шериктерибиз, жаш шериктер түшүндүрүп берип атышты да. Келгендерге алар түшүндүрүп айтат, а милицияларды кармай албайт. Себеби негизги талап менин мойнумда турат да. Анан бир убакта мындай болду. Эртең менен студенттердин баары сабагына кирип кетти да. Университет жим-жырт болуп калды. Анан ошондо мен эмени эстедим да, тиги филармониянын жанында эме турат, айылдама турат. Ошол кезде аэропортко автобустар кетчү. Ооба. Ошол жерде сөз токточу. 152-чи автобус менен. Ооба. Анан мен ошол жака барайын, ошондо эл көбүрөөк болот дедим. Студенттер ансы деле ал жактан өтөт деп ошондой жылдык. Анан ошол жерде турганда чын эле эл жабалаттак келип окуп биздин талаптарды элери кол коюп, асында тиги биз колдойбуз деп ушинтип жандуу боло баштады. Анан жамгыр да жаап келди. Жамгыр жааганда эсимде Нурилла Имаева деген профессор эжекебиз, педагог. Үйүнөн жылуу жумшак ыйма алып келип келди. Жанагы тиги мындай тизе жапкыч жылуу. Плед деп коебуз. Плед деп коет го ошондо. Ким азыр мыкты демократ, бизнесмен Эмиль Үметалиев болсо, жагандан коруган сонун бир аскерик плаш алып келди. Болбосо менден плашыман суу өтө баштаган. Плаш палаткада кот, калың, колу дагы чыга тургандай. Ошондой анан келип абдан көп кишилер колдоп атты. Көрүп алып, ушу талабыбызды окуп алып туруп, качып кеткендер да болду. Буга чейин тааныш болуп жүрүп, анан мени бир маймылды көргөндөй көрүп алып туруп, айлана качкан кишилер да болду. Анан бир кызык тиги ушу шаар медиасынан эле чыкты го. Мен андай 30-тарга илинип илинбеген жаштамын да. Ал болжом ошо 40-тардан өткөн айым экен, мындай тиги ак сөккө бетеленген. Ал аябай жакшы кийинип алып келди дагы мени уруша баштады. Эмне ушунда токчулук учурунда ачкачылык жарыялап атасыңар деп. Анан биркилер, ай, сиз талабын окубайсызбы деп. Мен чыкпай турам. Бирок мага мындай психологиялык бир чабуул жасаш үчүн жана айымдардын сумочкасы бар го, ошондон бир кыпкызыл алманы алып чыкты да, аны менин маңдайымда жей баштады. Ошо провокация. Биз ушу ачкачылык жарыялардын алдында бир атайын Наталья Абылова дагы адистердин кеңешин айтып, мен да болгон кеңеш ушинтиш керек экен деп мындай болгондо ачкачылыктын эки түрү болот экен да. Бири таптакыр тамак жебеш.
кургак, ал өлүмгө кетчү. Суу да ичпейт. А биз жеңе турган жолу, тирүү кала турган жолу, ал ар бир 2 саатта газы жок, баягы кайнатылган, бирок жылып калган суудан бир кичине чындан ичип кой туруш керек. Биз ошол жолун тандаганбыз да. Анан ал үчүн албетте инфраструктура керек. КДКнын ошол иштерин башкаргандар албетте Кадыр Матказиев башкалар ушундай уюштуруп турду баардык жакта. Анан кийин мындай болуп калды. Эми суук болчудай, жамгыр жаачудай тиги үйгө кетип калсак дагы болбойт. Ак үйдүн жанында боз үй тигип атабыз. Ошол жака баарыбыз жылалы, андан кийин баарыбыз тең ошол жактан чыгалы деген чечимди мага алып келишти. Анан ак үйдүн алдына жылдык да. Кийинки күндөрү 28 октябрдын таңына чейин биз ошо ак үйдүн жанында болдук. Канча күн ачкачылык, канча күнгө созулду сиздердики? Ошондо бир 7-чи күнгө киши жакшы баса албай эле калчудай болот. Бир жумадан кийин. Анан 27-синде түн ичинде Аскар Акаев жеңди, ал 3-чү айлампада жеңбеди. Ошондо эле тарап кетели тигүү деген да сунуштар болду. Жок, ал бизге келип өзүнүн мындай сөзсүз жана демократиялык реформалар жүргүзөм деген угатасын айтсын, ошондон кетебиз деп турган. Аскар Акаевди ошондо 27-26 ноябрь 27 октябрда жогорку кеңеш шайлап атат. Ал убактагы жогорку совет. Акаев силерге чыктыбы? Чыкты, 28-ине караган таңда чыкты. Тиги жакта көп убадасын берди. Убадасын берди. Анан Топчубек Тургуналиев ага ак калпак кийгизди, ошондо демократ болду депчи. Ошол кезде менин ак калпагымды кийгизди деп кимда жерде кийин Шамшыбек Мамыров анан иш алып кандай болсо дагы ал тиги убадасын берип, чын эле ал убадасын аткара баштады. Алгачкы жылдары 93-жылга чейин негизи Акаев убадасына турду. Убадасында туруп атты, бирок параллель жанагы Кумтөргө да илингендигин, анан акыры 94-жылы ага импичмент жарыялашы да мүмкүн болуп калганда парламентти жансыз кылып реформа кылып салгандыгын, аларды профессор Албек Акунов өзүнүн баягы эгемендик доордогу Кыргызстандын тарыхы жөнүндөгү китебинде аябай таамай фактыга негизделип жазган экен. Мен кайталабайм, бирок башында Акаев жок, кийинде эле мындай бир көмүскө жагынан өзүнүн жеке иштерин бүтүрүп, коомдук жайларда өзүнүн демократтары көрсөтүп жүрдү. Алгачкы учурда чын эле анын бир реформатордук илеби дагы болду. Бирок аны мен жалаң гана Акаевга байлабайт элем. Ошол кездеги жогорку кеңештин өзү бизде реформатор парламент болгон. Ошону да сөзсүз айтыш керек. Себеби көп мыйзамдар жанагы эгемендик жөнүндө 1990-жылдын декабрындагы декларация, мамлекеттик көз каран эместик тууралуу 91-жылдын 31-августундагы декларациянын баарын парламент берди. Алгачкы конституцияны парламент кабыл алды. Улуттук атрибуттарды ошо парламент бекитип берди. Анын ичинде чын эле мыкты көз карашы, алдыңкы оюн айтканга ушундай дайым ачык болгон, бир эле учурда КДКнын мүчөсү болгон депутаттар көп болгон. Ошол учурдагы мына бир аз артка кайтып мында кызык болот да, бийликтин коммунисттик ошол убакта Акаев шайланганга чейинки бийликтин жана бийликтин айрым структуралары силерге мамилеси. Биринчиден баягы ошол мезгилде жаңылбасам Кыргыз СССРнын КГБсынын төрагасы болуп Жумабек Асанкулов болуп калганда, а кишинен да бир айрым эскерүүлөрүн окуп калдым. Эми мындай супсак, кургак тил менен жазылган экен, бирок биз көптөгөн КГБ коопсуздук органдар мындай ачыктык, демократиянын дагы шарттарына баш ийип жаттык деди да. Ошо КГБ тараптан 90-жылдары, 91-жылы Советтер Союзу тараганга чейин ошол Жумабек Асанкулов жеке ал тарабынан бир куугунтук болдубу же колдоо же түшүнүү болуп жаттыбы?
ушуну эки тарабын тең айтыш керек ба? Баягы эскиче КГБнын өкүлдөрү коркутуп келип жүргөн өкүлдөр болду. Аны биз тарта албайбыз. Баары жакшы бүткөндөн кийин андай болгон жок деп айтканга мүмкүн эмес да. Бирок КГБнын өзүндө дагы баягы башка коом бөлүгүндө эле эки ача көз караштар пайда боло баштады. Себеби алар биз окубаганды ошолор да окуп атты да. Ошонун ичинен алардан баягы патриоттук сезим ойгонгон учур болду. Мисалы үчүн ошо КГБнын лидери болгон ошо аксакалды кээелер мактап, ой, КДКга жардам берген деп айтып атышат. Бирок ошол эле учурда дал ошол аксакал ГКЧПны колдоп чыкты да. Баарыбыз билебиз. Ошол сыяктуу демек бир кишини бир жактуу мактап же мындай төмөндөтүп салбай, алардын ошо чалкеш учурлардагы ар башкача ойноп кеткен кездерин ачыктамай эле айтыш керек. Сиздерге ачыктан ачык куугунтук, провокация, коркутуу, үркүтүү болдубу ошол КДКга 90-91-жылдары КГБ тараптан? Биздин негизги лидерлерге болду деп эсептейм. Мисалы үчүн Жупар Жекшеевке болду, анын бир туугандарына кысым болду, ошондой тиги топчикелер алар дагы коркутүүгө учурагандыр деп ойлойм да. Биз ошо ал чоң деңгээлдеги жетекчи болбогондон кийин бизге мага түздөн түз болгон жок. Бирок бизге башкача, мисалы үчүн жаштарлык жамаатын уюштуруп атканда КГБ эмес, ошо коммунисттик партиянын идеологиялык бөлүмүнөн муну өткөрбөгүлөр деген немелер айтылып атты. Биз өткөрөбүз. Бирок түздөн түз КГБдан келип коркутам дегенди мен билген жокмун. Бирок аларда тизме түзүлүп жаткандыгын биз деле түшүндүк. Бизди камерага тартып ачкандарын да көрдүк да. Демек, эгерде ГКЧП жеңип чыкса, алар тишин ошондо көрсөтмөк. Бирок ГКЧП Кудай жалап жеңбей калды да. Ошо ГКЧП жеңээрде кээ бир лидерлерге чын эле коркутуп үркүткөн учурлар болгондо алар өздөрүнүн эскерүүлөрүн айтып жүрүшөт да. Анан дагы бир жагын айтыш керек, мамлекеттүүлүк идеясы деген жактан ошо азыр дагы ошо КГБнын өкүлдөрү бар. Кээелери дагы эле Кремльге кылчактап карап турат. Кээелери эгеменчил. Бул коом түзүлүшү ушундай экен. Азыр мурдагы коммунисттик партиянын өкүлдөрүнүн ичинен далайлар азыр демократия болуп калып атабы. Далайлары Клара Ажыбек эжекедей эле тиги баягы Москва менен бир болгусу келип атышпайбы. Анан дагы бир ошол КДКнын ошол учурдагы республикалык бийлик менен болгон конкреттүү түрдө Абсамат Масалиев менен болгон мамилеси ушул пикир бар да, кийин эле айтылып жүрөт, азырга чейин айтылып калат кээде ошол Абсамат Масалиевти кетирип абдан чүнчүтүп жатып, анын кишинин баягы жооштугунан пайдаланып, мына ошол образдуу түрдө айтканда саясий мааниде түбүнө жеткен ошол КДК болду. Анан ушул нерсеге, ушундай нааразычылыкка дагы айрым бир мындай регионализмдик бир мындай сүртүмдөр да болуп кетет экен да. Ошол бир тараптуу гана мына Абсамат Масалиевди ошентип КДК баш болгон ушундай топтор акыры сүрүп атып кетиришти депчи. Чынында эле мамилеңер кандай эле силердин? Чынында кандай болгон? Абдан жакшы. Биринчиден ошо Абсамат Масалиев Кыргыздын бул мыкты инсандарынан, өтө таза инсандардан экендигин мен дагы бир жолу тастыктайм. Жеке өзү коррупцияга каршы болгон. Үй бүлөсүндө дагы коррупцияга каршы бир маанай эле эмес, бекем тартипти орноткон инсан. Бул боюнча ал азыр да бизге өрнөк. Бирок ошол учурда ал авторитардык коммунисттик режимдин куралы болуп берди дагы, эмнегедир баягы консерватордук эскичил коммунисттердин жолоюна түшүп туруп алды. Кыргызстан өзүнүн эгемендигин анча-мынча болсо да чыңдап, бизде да президенттик кызмат кирсин деген идеяны ал кабыл албай, бирөө эле жетет, Москвада Горбачев жетет деп атып, бир момент өткөрүйдү. Элдин талабынан кийин ошол президенттикке кайра өзү ат салышты эле өтпөй калды. Кандайча момент? Президент болуу мүмкүнчүлүгү бар беле? Биринчи ал мамлекет
бир эле учурда ал коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп туруп, андан кийин биз ага чейин чабан спикер болбоду беле бизде, Таштанбек Акматов. Ал кетип атканда анын ордуна бул коммунисттик лидер катары өзү ошол кызматка келди, деги жогорку кеңештин төрагасы кызматына. Президиумунун төрагасы. Жок, ал кезде жаңы эме жогорку кеңештин төрагасы деген жаңы жогорурак болгон бир кызмат кирди. Ошондо мүмкүнчүлүгү бар болчу. Дароо эле президент дегенди киргиздирип, анда ал жок дегенде 98% добуш менен өзү алып кетти. Бирок аны киргиздирбей койду дагы, анан бирок элдин талабы менен күзүндө кайра ошол кызматты жөнүндө сөз болгондо ал киши өтө албай калды. Акаев кутулуп калды. Анан жок, Акаевка түздөн түз кутулган жок. Ал Абсамат Масалиев менен ошол кезде өкмөт башчысы Апас Жумагалов бир коюлду. Ал ишенип турган Апас Жумагалов азыр алып салат деп. А берки демократ депутаттар кулуарда Апас Жумагаловдон талап кылышты, эч албагын деп. Анан экөө койгондо ит жыгылыш болуп экөө тең тиешелүү добуштар чачырап кетти. Добушту ала албай калышты. Анан жаңы айлампа болду. Жаңы айлампадагылар жетише албай калган 3-чү айлампадан жана Акаев ошондон кийин гана чыкты. Ошондуктан Акаев Масалиевке каршы чыкты деген кээде сөздөр болуп жүрөт. Ал андай эмес. Акаев капсынан эле кошулуп калды. Бул мына ит жыгылыш болуп аткан учурда кошулуп калган 3-чү айлампадагы киши да. Бирок Масалиев тууралуу жөнүндө айтсак, КДКны албетте жаман көрдү. КДКны балким жек көрдү. Бирок башкалардан айырмаланып, мисалы үчүн Борбор Азияда башкалар катуу режим түзгөнгө аракет кылды, Ислам Каримов жана башкалар. Бул киши өзү тубаса мындай либерал киши. Мисалы үчүн жана 90-жыл КДК түзүлө элек кезде февраль айында 18 февралда келип ачык дебатка катышып бергендигин өзү эле. Андан кийин ал мен чыгып кеткенден балар камагалар деп деле айтышы мүмкүн болчу. Анткени жок да. Бизге ачык дебаттан биздин пикирлерди укту, мунусун кабыл алабыз, мунусун кабыл албайбыз, мунусун ойлонолу деген сыяктуу пикирин айтты. Бирок биздин мүмкүн ошондой талаага чыгып кыйкыра турган үнүбүздү ошо тынч жерден угуп туруп, ошондон кийин биз деле тиги талаага чыкпай калдык да. Аянтка. Анан бул диалогко баруу касиети, кишинин касиети. Анан 1-майда жана биз альтернативалык атаандаш колонна менен чыкканыбызда ошого уруксат бергендиги, булар түздөн түз либералдыгын көрсөтөт да. Анан албетте анын кулаганына биз аябай сүйүндүк. Кийин мисалы үчүн ошонун ордуна эле Жумгалбек Аманбаев болгондо ал катуу режим кылмак. Жеке Масалиев эмес, ал өкүлү болгон коммунисттик режимге каршы чыккансыңар да силер. Масалиевдин жеке өзүнө эмес. Албетте, кийин тагдыры ушу экен, 95-жылы ал киши президенттикке ат салып калды. Ошондо көп жерден ал уткан дейт, добушун Акаевчылар бурмалап салышкан дейт. КДК демилгелеп ишке ашырган иш-чаралардын бири ушул болду да. Ооба. Кийин эми эсимде жок азыр, бирок бул КДК партия иретинде мындай өзүнчө бир гана конкреттүү программасы болуп, партия иретинде гана калып калды. Ошол баштапкы ошол анандай кеңири катмарларды, кеңири максаттарды камтып ишке ашырган кыймыл катары КДК кайсы мезгилге чейин, кайсы убакка чейин иштеди? Ошону качан партия болгонго чейин ким? Мен жеке пикирим ошо 93-жылдын башына чейин го дейм. 93-жылы мисалы үчүн май айында посткоммунисттик биринчи конституция кабыл алынды. КДКнын негизги идеялары ошонун ичине кирди. Анан ошондон кийин бул кыймыл өзүнүн максатына жетти да. Максатына жетти. Бирок ага чейин эле март айынан тартып ушундай талкуу болгон. Эми максатына жетти, жөн эле таркап кетпейлиби дегендечи. Ошондо чын эле КДКнын ичинен жаңы партиялар да чыкты да. Мисалы үчүн Асаба партиясынан тышкары Эркин Кыргызстандын ичинен Атамекен партиясы, анан аларга параллель башка деле
партиялар түзүлө баштады да. Тиги фермерлердин, айыл чарба ишкерлердин өзүнүн партиясы, социал-демократтар жана башкалар түзүлө баштаганда бул коом өзүнүн тиги көп партиялуу турмушуна кирди. Коммунисттердин азыр мурдагыдай кубаттуу КПСстин бөлүгү эмес, карлик болгон чакан партиясы пайда болду. Ушул учурда ал коммунисттик партия мындай коркунуч түзүлбөй калды. Көп партиялык система орноду. Силердин баягы баштапкы максаттын талабыңар ишке ашкандан кийин анын ошол баардык максат ишке ашты, максатка жетип анан активдүүлүгү анан блок түзүүнүн кажети болбой калды. Ошол кезде президенттин кеңешчилеринин бири Казат Акматов болду, мисалы үчүн. Бийликке чыгып кетти. Депутаттардын арасында КДКчылар көп. Бийликтин арасында чоң бийликке келгендер, мисалы үчүн Сатыбалды Жээнбеков КДКнын эң жигердүү өкүлдөрүнүн бири КТРди баштап атса, жетекчи болуп. Айтмакчы, ГКЧП учурунда Борбор Азиянын ичинен жалаң гана ошо Сатыбалды Жээнбеков жетектеген КТР эки тараптуу маалымат бериптир. Ал тууралуу Москвадагы борбордук телеканалдардан да бир репортаж болгон эсимде да. Ошон үчүн партия блок өзүнө өзү табигый түрдө ыдырап жатканда, бирок бул КДКнын мурдагы ошо 5 тең төрагасы болуп, кийин 3 тең төрагалыгын ошолордун бири Жипар Жекче агай Раматылык. Жок, КДК деген сөз өчпөйт. Мен анын демократиялык баалуулуктарын сактап, өзүнчө партия катары сактап калам деп чыкты дагы 93-жылы КДК партиясы деген түзүлдү. Албетте мен ал кезде эч бир саясий партияга кирбейм деген чечим кабыл алгам, ал кезде эркин журналист катары. Бирок 92-жылы Эркин Кыргызстан партиясына өтүп кеткен учурум болгон. Мен арыз жазып Топчкенин колуна тапшыргам. Топчке кийин аны Турсунбай Бакир уулу досубузга тапшырып берди. Турсунбай кийин айтып калды, сенин арызың жүрөт. Анда сен мындай тиги журналисттик ишиме байланыштуу убактылуу токтотом деп жазгансың деп жүрөт. Бирок журналисттик ишим бүтө элек эч бир партияда жокмун азыр. Тынчтык агай, сизге чоң рахмат. Бул менин каалоом, бул сиздин ушул студиядага келген интервьюлардын башы гана болсун. Сиз айтпасаңыз да билем, бизге ушундай айтып берчү кызыктуу, пайдалуу маалыматтар көп сизде. Ошондуктан сизге бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушул студиядан дагы жолугушалы. Сиздин ошо эсимде берүүсүнүн сиз эң күткөн, эң мындай эл күткөн конокторунамсыз. Ошондой болуңуз. Рахмат. Эсимде долбооруна сизге ушундай чыгармачылык ийгиликтер каалайм. Сиздер көп эски муундарды жакшы эски учурга кайтартып болбостон жаңы муундарды агартып жатасыздар. Рахмат сиздин бааңызга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.